Қытайдан 2 күндөй болгон бир алкак бир жол эл аралык экономикалык форумунун алкагында Кытайдын Борбор Азияга салган инвестициясы 20 жылдан өзүн актайт. Жаңы жибек жолу долбоорундагы Кыргызстандын Ордун жана ага бир катар сунуштарында айтканы белгилүү. Буга кошумчалай кетсек, өлкө башчы Атамбаев айтып жаткан санариптик жибек жолу долбоору Кыргызстан аркылуу интернет линиясын Европага чейин жеткирүүнү көздөйт. Ушуну эле улай президент Алмазбек Атамбаев интернет соодасын өнүктүрүүдө Кыргызстанда салым кошо алат тургандыгын айткан болчу. Экономикалык форумдун алкагында Кыргызстан менен Кытай конкреттүү келишимдерге жетишти. Биринчиси фитосанитардык көзөмөлдү жеңилдетүү болуп, анын арты менен Кыргызстан Кытайга үй жаныбарларынын тамагын экспорттой алат. Дагы бир документ болсо орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө багытталган. Ага эки тараптын экономика министрлери кол коюшту. Дал ушул документтер тууралуу азыр кеп учугун улайлы деп турабыз. Студиянын бүгүнкү коногу эл аралык мамилелер боюнча адис Гүлжигит Исаков. Гүлжигит мырза, куш келиптирсиз. Мына акыркы 3 күндөн бери бул тема актуалдуулугун жоготпой келет. Бул жаатта студиябызга далай серепчилер жана адистер келип түркүн жана кызыктуу ойлорун айтып жатышты. Мына бүгүн ошолордун баарын бир аз жыйынтыктайлы деп турабыз. Эң эле биринчи суроом, бул чоң иш-чарада биздин мамлекет кампага салчу кандай жыйынтык менен кайтты деп ойлойсуз? Жогорудагы айтылган документтердин салмагы канчалык? Ошондой эле мамлекетке жакынкы жана алыскы перспективадагы практикалык пайдалары эмнеде деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Биринчиден, бул болуп өткөн саммит биринчи кезекте Кытай мамлекетинин кызыкчылыгына жооп берет. Бизге мындай түшө турган пайдалар жок деп айта албайбыз. Азыр дүйнөдөгү тенденция ушуга алып баратат. Кытай башкача сөз менен айтканда дасторконду өзү салып атат. Мындай жалпак тил менен айтканда дасторконду өзү салып, каалаган убакта жыйнап, каалаган убакта отургуза турган күчкө ээ болуп атат, демилген ээси болгон үчүн. Ошондуктан пайданын эң көбүн Кытай мамлекети өзүнө алат. Биз бул тенденциядан, бул процесстен аркада кала албайбыз. Бирок улуттук кызыкчылыкты эске алып, мамлекеттин кызыкчылыктарын эске алып туруп, өтө кылдаттык менен жети өлчөп дагы эмес, 70 жыл өлчөп бир кесе турган бир чечимди кабыл алышыбыз керек. Кытай менен түз байланышы болбогон коңшулаш мамлекеттер деле бизге караганда көбүрөөк пайдаларды өздөрүнө чечип алып атат эки тараптуу келишимдерде. Биз деле ошого жетишкенге умтулушубуз керек. Бул жибек жолу долбоору орто жана узун мөөнөттө өз жемишин берет деп ойлойм. Ушундай трансулустук чоң долбоордо Кыргызстандын Орду жөнүндө дагы бир жолу кеп салсак экен деп турам. Мисалы үчүн географиялык өзгөчөлүктөрдөн улам эле эмес, ошондой эле мына адам ресурстары, либералдуу коом бул өлкөнүн чоң потенциал катары да каралып, долбоордогу орду өзгөчө болушу мүмкүнбү Кыргызстандын? Бул сиз айтып кеткен ачык өлкө болуу, чет өлкөлүк инвесторлорго ачык болуу жагынан, мисалы Кыргызстандын Орто Азия мамлекеттерине салыштырмалуу жакшы абалда экенин көрөбүз. Бирок инвестор, эгер батыштын инвесторлору болсо, батыштан келген инвестор болсо, сиз айтып кеткен өзгөчөлүктөр биринчи планга чыгат. Бирок инвестор Кытайга окшогон жыйынтыкка ориентация жасаган, жыйынтыкка умтулган бир натыйжалуу кыска мөөнөттө бир чечүүчү бийликтегилер менен бир чечүүчү кыска мөөнөттө чечүүчү ролду ойной турган кишилер менен кызматташкысы келген Кытай өлкөсү үчүн бул анчалык деле чоң ролду ойнобойт. Алар бийликке ким келсе дагы ошолор менен эки мамлекеттин ортосундагы келишимди, эки тараптуу келишимди кол койдуруп алып, ошонун негизинде иш алып бара берет. Анан бийлик алмашып, кийинки бийлик аны тоготпой турган болсо деле Кытайдын андай келишимдерден баш тартууга жол бербей турган мүмкүнчүлүктөргө ээ да Кытай. Ошон үчүн бийлик алмашса дагы мамлекеттик деңгээлде кол коюлуп калган келишимдерге баш ийгиле деп ошондой басым жасала турган күчкө ээ да.
Мына сиздин позицияңызда бир катар кандайдыр бир деңгээлде скептикалык ноталар билинип турат. Ошондой болсо деле бизге маалым бүгүнкү күндө Кытай бул дүйнө экономикасынын лидери, бул талашсыз факт. Биз буга чейин деле студиянын коноктору далай серепчилер менен талкуулап аттык эле. Бул коомчулуктун маанайы негизи Кытай экспансиясына карата белгилүү деңгээлдеги фобия деп айтабызбы. Булардын баары биздин тышкы саясатка аны менен кошо экономикалык абалыбызга жөндөй таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Мисалы үчүн ушулардан улам Кытай менен потенциалдуу кызматташтык мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп албайбызбы деген сөз да. Мисал катары мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан транспорттук коридорунун тегерегинде коомчулуктагы аябай көп карама каршы ой пикирлерди айтып кетер элем да. Сиз буга кандай карайсыз? Бул жерде жана деле айтып кеттим, мен өтө деле скептикалык көз карашта эмесмин. Аны деле баса белгилей кетейин. Неге дегенде альтернатива ар дайым болуш керек. Тышкы саясатта ар дайым альтернатива болуш керек. Альтернатива болуп турганда тышкы саясатта диверсификация жүргүзгөндө гана монополист абалындагы өлкөлөр атаандашып кичине кыймылдай баштайт да. Бул балким Кытай бизге жакшы сунуштарды бере турган болсо, биз алар менен эле иштеше беребиз. Бирок салттуу түрдө Орто Азияда бекем позицияга ээ болгон Орусия Федерациясы дагы бул жерде кыймыл аракетке өтөбү деген дагы үмүт туудурууда. Мисалы, эгер жалгыз эле монополист болуп туруп алып, өзүнүн каалаган учурда бизге жардам берип, каалаган учурда жардам бербей койсо, бул албетте Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн туура эмес жагдайларды жаратып коет да. Ал бирок альтернативалардын бар болуп турушу бул ар дайым Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берет. Бирок бул медалдын экинчи жагы да бар. Өзүбүздүн так абалыбызды, конъюнктураны, абалды так билбей туруп, туш тарапка чуркай берген дагы тышкы бекем өнөктөшүбүз да калтырып коюшу мүмкүн да Кыргызстандычы. Бул жагдай дагы бул дагы биздин кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбейт. Ошондуктан жана орто жолдо карманышыбыз керек деген ойдомун да. Жет өлчөп биргеш керек дагы эмес, 70 өлчөп биргеш керек деп дагы бир кайталай кетейин да. Оюңуз түшүнүктүү болду, бирок ошол эле дагы бир мисал катары айтып келсек, биздин кошуна өлкөлөр, ушул региондун башка мамлекеттери да Кытай менен болгон алакаларында экономикалык потенциалын бизге караганда балким көбүрөөк пайдалуу жагына чечип алыштыбы деген да ойлор келип атат да. Анткени деген мына бүгүн белгилүү болгондой, расмий маалымат булактарынан Өзбекстан бир катар бизге караганда көп эсе көп келишимдерге кол коюп, жалпы суммасы 24 миллиард деп айтылып атат. Ошондой келишимдерге алар бизге караганда географиялык жактан алысыраак турат. Биз Кытайга чектешпиз, бирок ошол эле кезде биздин мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болушу керек эмес беле деген ойда. Бул жат эмне деп ойлойсуз? Теоретикалык жактан айтканыңыз туура, бирок практикалык жакка алып караганда, Өзбекстан Кыргызстанга салыштырмалуу көз карандысыз саясат жүргүзө ала турган өлкө да. Бул ошонун натыйжасы деп ойлойм. Көз карандысыз саясат деп эмнеден көз карандысыз? Көз карандысыз мисалы аймактагы өлкөлөрдөн көз карандысыз саясат жүргүзөт да. Мисалы, Орусия менен Кыргызстанга салыштырмалуу тең ата сүйлөшө алат. Бул Өзбекстандын жайгашкан орду, демографиялык потенциалы, экономикалык потенциалы, Борбор Азиядагы лидерликке жакын болгон талашкан, Казакстан менен лидерликти талашкан позициясы аларга ушундай приоритетти, ушундай бир чоң артыкчылыкты берип атат да Кытай өлкөсүнүн алдындачы. Анан бул экинчи маселе да бар. Кытай өлкөсү жана Өзбекстан булар бийликке ким келет, качан келет, жана бир команда келет, качан келет, сюрпризди жактырбаган өлкөлөр да. Ошондуктан буларда көп нерсе алдын ала эсептелген. Ошондуктан могу 23-24 миллиард доллардык келишимди дагы ошол узун мөөнөттө эсептелип чыккан ички так эсептөөлөрдүн инвентаризациянын негизинде жетишилген бир жыйынтык деп эсептейбиз да. Кечиресиз, ошондо сиздин оюңуз боюнча өлкөнүн ичиндеги саясаттык стабилдүүлүк бул негизги факторлордун бири болуп эсептелет. Болуп эсептелип атат. Ошондой деп ойлойм. Түшүнүктүү. Сиздин ой пикирлериңиз үчүн дагы бир кошумчалай кетейин, уруксат берсеңиз. Албетте. Бул жерде биздеги тышкы саясат, ички саясаттын уланысы да, биз ички саясатта
көп туруксуздук болгон үчүн тышкы саясатка толугу менен кириш албай, балким ошол бизде эле ошондой 23 миллиард болбосо дагы пропорционалдуу түрдө ошого жакын бир суммаларды Кыргызстанга мындай инвестициялар тартсак болмок. Бирок жеке түрдө Жибек жолу эл аралык ошо Кытайдын фонду Кыргызстанга жеке түрдө 5 миллиард доллардык бир каражат бөлдү. 2016 жылдын ноябрь айынын аягында бул инфраструктуралык долбоорлорго кирбейт. Бул акчалар көбүнчө кайра иштетүүчү айыл чарба, мал чарба жана башка кайра иштетүүчү тармактарына жумшала турган насыя түрүндө берилмекчи. Ал эми мамлекет менен Кытай мамлекети болсо Кыргыз мамлекети менен түздөн түз иштей турган инфраструктуралык долбоорлорду мамлекеттик деңгээлде ишке ашырышат. Ал эми жеке түрдө жеке сектор менен 5 миллиард доллардык каражат өзүнчө иш алып барышат. Бул дагы биздин мамлекеттин жетишкен макулдашуусу эмес, бул Кытай мамлекетинин ошол Жибек жолундагы жайгашкан 8 өлкөгө бөлгөн өздөрүнүн бюджетинин бир бөлүгү. 40 миллиард долларга жакын акча бөлүп атат. Ошол мына Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан деп 8 өлкө бар. Ошолордун ичинде Кыргызстанга 5 миллиард доллар түшүп атат каражат. Эми ушул долбоордун алкагындагы Кыргызстандын үлүшү ошол жана башка күнгөй тескелер жөнүндө бул темада дагы маегибизди улантабыз. Бул үчүн бүгүнкү кечки эфирибизге президенттин аппаратынын өкүлдөрү тарабынан дагы маалымат берилет. Азыр биз Бейжиңдеги кол коюлган келишимдер туурасында төбөрөгүндө эл аралык адис мамилелер боюнча адис Гүлжигит Исаков менен баарлаштык. Ободо калыңыздар. Сак саламатсыздар.